Жогорку соттун жетекчилигинин катышуусу менен Жалал Абад областындагы жергиликтүү соттордун өткөн 2024-жылы аткарган иштеринин жыйынтыгы талкууга алынды. Онлайн форматта өткөн жыйынга Жогорку соттун төрагасынын орун басарлары Нурлан Мусаев, Шералы Камчыбеков, Нургүл Бакирова жана башкалар катышты. Экинчи тарапта Жалал Абад областык соттун төрагасы милдетин аткаруучу Жыпары Сабырова, төраганын орун басарлары райондук жана шаардык соттордун төрагалары болушту. Жыйында Жалал Абад областык соту тарабынан кетирилип жаткан айрым кемчиликтер боюнча жүргүзүлгөн анализдер ортого салынды. Мында областык төраганын милдетин аткаруучу Жыпары Сабырова жалпы маалыматтарга токтолуп, сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапатын жогорулатуу менен кемчиликтерге жол бербөө багытында аракеттер көрүлөрүн белгиледи. Айта кетсек, 2024-жылы Жалал Абад областынын биринчи инстанциясындагы соттору тарабынан жалпысынан 31.887 иш жана соттук материалдар кароого келип түшкөн. Бул 2023-жылга караганда 8.278 ишке көп. Ал эми апелляциялык инстанциядагы сот тарабынан өткөн жылы жалпысынан 1.620 иш каралган. Мында 596 иш кассациялык тартипте каралып, анын 71,64% күчүндө калтырылып, 24,16% жокко чыккан жана 3,36% өзгөртүлгөн. Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатиевдин Жалал Абад областына болгон иш сапарынын учурунда бир катар тапшырмалар берилген. Андагы маалыматтар сакталган серверлерди талапка ылайык өзүнчө бөлмөлөргө жайгаштыруу, сот имараттарында жарандар үчүн шарттарды түзүү боюнча аткарылып жаткан иштер туурасында сот департаментинин Жалал Абад областык башкармалыгынын башчысы Алмаз Токтосунов маалымат берди.